Assalamu алейкум, урматтуу достор, кадырлуу кыргыз элим, баарыңыздарга салам. Биз Ордолу Ош шаарындабыз. Бүгүн ВЭФ Global болгону турат. Ага чейин мына менин жанымда турган Кыргыздын эки эр жигити, эрлер менен шерлери Дархан менен Альмардан. Салам алейкум жигиттер. Алейкум ассалам. Кандайсыңар, жакшыбы? Жакшы бураза. Ал окал. Майой. Даярдыктар кандай? Даярдыктар эң мыкты болот бураза. Кандай эз алдыңар? Жакшы бастан болуп бураза. Канча салмактар кантсен? Меники 77де бураза. 77. 77. Альмардан? Биздики 66. 66. Мындай Дархан чоңураак экен, чоңураагынан биринчи баштайлычы. Так, каршылашың туурасында айта кетсең, кайсыл жактын мушкери, өзүң көрдүк, көзүң көрдүк, профессионалдык деңгээлин айтчы эми. Профессионалдык деңгээлин айтсак, чында менден көп бой өткөрүптүр. ВЭФ уюмунда бир 7-8 бой өткөргөн окшойт. Ширдокторда меникине караганда көбүрөөк экен. Бураза мен анын бардык жагын изилдеп чыктым. Булай бураза бүгүн өтө жакшы бир бой көрсөтөм деген үмүттөмүн, ниеттемин бураза. Сопернигим Өзбекстандык Ислам Камалдинов деген бала экен. Шырдогу кандай экен? Ширдогу 6-4 экен. Сеники? Меники 4-1. Даярдык андан да жакшы. Даярдык өтө жакшы бураза, өтө жакшы даярдандык бул бойго. Бардык досторубуз менен, тренерский штаб менен жакшы тактика койдук бураза. Бүгүн жакшы бой көрөсүңөр иншаллах. Александр Воинов агайда даярдандыңар. Александр Воинов агайдын колунда даярдандык, Тахир Марасулов агайдын колунда. Өзүңүздөр билесиңер, ал агайларды өтө дүйнөдөгү эң күчтүү агайлардын бири десек жаңылышпайм чынында. Бураза бүгүн жакшы бой көрсөтөбүз. Бүгүн да кыргыз аскери талкалайбы баарын? Бомболайбы? Беретка кийип, бураза. Таказы беретка менен чыгып, беретка менен жеңиш менен рингден чыгабыз. Иншаллах, Кудай буйруса. Андыктан дуа кылып туруңуздар, урматтуу достор, кадырлуу кыргыз элим. Альмардан, сенин каршылашың туурасында кеп кылайлы, алмашып кетсе керек, э? Буга чейин бразилец деп атты эле, бирок ал келбей калса керек. Себеби? Сен билесиң? Себеби ушу биринчи сопернигим бразилец болчу, бывший боец Беллатор. Себеби виза берилбей калды деп айтышты организаторлор. Азыр ага карабай жакшы мыкты мушкер коюшту. Поднебесный деген 9-5 экен Ширдогу. М1 роботто мушташып жүргөн жакшы ударник экен. Ал менен өтө боюбуз кызыктуу болот деп ойлойм, потому что ал деле стойкадан мыкты мушташат экен. Конор Макгрегордун стилинде урушат экен. Охотто. Азыр чатак экен. Сеники кимдин стилинде болот? Биз өзүбүздүн стилибиздебиз. Өзүң стилинде эле урасың. Өзүбүздүн стилде эле кирип мушташып кыргызыбыздын желегин бийик көтөрүп, намысты бейген аракет кылабыз. Эми мындай алдын ала канчанчы раундда бир жыйынтыктайын деген бир ойлор барбы? Эми алдын ала антабай прогноз кое албайм. Буйруса чемпионский пояска урушуп атабыз. 5 раунд болсо 5 раунд мушташканга даярбыз. Полный дистанция мушташканга настрой кармап жатабыз. 5 мүнөттөн 5 раунд мушташканга даярсың. Иншаллах, Кудайым буйруса. Бүгүн 4 бел кур коюлат. Андыктан кыргыз элинде, жеринде бул жигиттердин бүгүн жоопкерчилиги өтө чоң. Тем более өздөрүнүн элинде, жеринде бүтүндөй кыргыз эли көз салып турат. Пояс Кудай буйруса сенде калат, алат деген жакшы ойдобуз, ниеттебиз. Анан эми жигиттер мындан ары эмне кылабыз? Кайсыл уюмдарда кандайдыр бир контракт, келишим түзүлөр болдубу? Мындан кийин бойдон чын айтканда келишим түзө элекпиз. Буйруса ойлойбуз, чет өлкөгө чыгайлы деген ойлор бар. Эми көп нерсе бизден зависит этпейт да, менеджер керек, ошо менеджерлерден көп нерсе зависит этет. Азыркы учурда менеджер ким болуп атат? Азыркы учурда эч ким менен менеджерский контракт жок, но Марат деген байкебиз ошо бизге бой таап берип турат азыр. Ошол баа бой тапканда чыгып жатасың, э? Ооба. Азамат. Кудайым буйруса сөзсүз түрдө жеңиш күтөбүз. Андыктан бүтүндөй элибизди, журтубузду чакыра кеткилейм силердин беттешиңерге. Өзүңөрдүн көрөрманыңар, күйөрманыңар бар, күтүп жатат, сурап жатат, качан башталат. Урматтуу достор, айтып коеюн. 16:00 башталат. Бүтүндөй элибизди чакыра кеткиле жигиттер. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарды бүгүн саат 16:00го Оштогу стадионго баарыңыздарды чакырабыз. Келип
кыргыздын мушкерлерине дем күч берип колдоп алтындай болгон убактыңарды бөлүп кыргыздын мушкерлерин колдоп кеткиле. Күч биримдикте эч качан бөлүнбөйлү кыргыз элим. Омар. Ассаламу алейкум экендештер. Ошо бүгүнкү өтө турган мелдеште биздин кыргыз мушкерлерди келип колдоп кеттиңиздер. Ар ким өзүңүздөрдүн демиңиздерди берип, сиздердин колдооңуздар бизге абдан керек. Сиздердин колдооңуздар бизге чоң мотивация болот. Ошон үчүн келип колдоп кеттиңиздер. Ооба, чоң рахмат, ийгилик. Ушундай кыргыздын эрлерин, шерлерин колдоп турсаңар дагы чоң турнирлерде, чоң деңгээлдерде чыгат деген ойдомуз. Азыр маршрутка даяр, мынакей тамак ичкенге оратат. Маанайлар жок экен. Ага карабай эле, ачык болгонуна карабай эле жалпы элибизге маалымат берип жатабыз. Андыктан урматтуу достор, Кудайым буйруса, биздин каналдан көрүп аласыздар. Беттештердин бардыгын.